Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Allah tabaraka ve taala çeksiz maqtoolor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavattар olsun. Allah tabaraka ve taala'nın dinin, şeriatını үйрөнөм деп вакытыңыздарды бөлүп, адамдар эсе алып жатканда, эсе ала турган убакытта шариат үйрөнөм деп келген ар бир инсанга, ар бир мусулман эже карындашка Аллах таалам эсепсиз сооптор берген болсун. Аллах табарака ва таала ар бир баскан кадамыбыздан, ар бир өткөргөн убактыбыздан сурайт. Эгерде жаштыгыңызды бир себепсиз нерсе менен өткөзгөн болсоңуз, Аллах таала сиздин жаштыгыңыз жөнүндө сурайт. Эгерде карыганда ибадатка кайтпасаңыз, анда карылык мезгилиңиздеги ибадатсыз өткөргөн убактыңызга сураласыз. Ошондой эле Аллах таала сиздерди жер бетин оңдоочу кылып жараткан медресе, бир окуу жай экениңерди унутуп калганыңарда дагы Аллах тааланын астында жооп бересиңер. Аллах табарака ва таала бул жашоого эки тайпаны, эркек жана аялды жерди өнүктүрүү үчүн, жерди бузукулуктан, жамандыктан тыюу үчүн аял менен эркекти жаратып, ошол жерде бүтүндөй үммөт болуп, адам болуп, ушул жерде жашап аткандыгыбыз жөндөн жөн эмеслигин ар бир инсан билиши керек. Мусулман аял эч качан бир гафлатта, бир ойсуз, максатсыз жашабашы керек. Аллах табарака ва таала эгер мүмкүнчүлүк бере турган болсо, бүгүн сиздер менен ал-мар'атул муслима ма ауладиха, мусулман аял Аллахты Аллах деп тааныган пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү деген аял, мусулман аял өзүнүн балдары менен болгон мамилеси жөнүндө. Эч бир талаш жок. Балдар биздин көзүбүздүн кубаныч экендигинде. Эч кандай бир талаш жок. Бактылуулуктун булагы бала экендигинде. Жана жашоонун кызыкчылыгы, жашоонун нуру, жашоонун бир бермети балдар экендигинде эч бир талаш жок. Жашоонун кызыгы да мына ошол балдар менен. Себеби эркек менен аял жашап атканда балдарым деп жашайт. Эркек үйлөнүп атканда ушу балалуу болоюн, аркамдан перзент калсын деп жашайт. Аял дайым өзүнүн кубанычы, өзүнүн максаты балалуу болсом дейт. Себеби жашоонун даамы да ушу балдар менен. Адамдар үйүнө рызкы таап келет, балдарым багамын деп. Балдар менен адамдардын жүрөгү тынчтык алат. Кимдин үйүндө баланын үнү чыгып турса, ал үй бактылуулук деп эсептелинет. Эгерде ушундай бактылуулукту ар бир аял күткөн болсо, ар бир нафс күткөн болсо, демек ошол балдарды тарбиялоого исламдын көз карашы кандай? Себеби жаштар, балдар биздин келечегибиз. Эгерде бир коом өнүгөм десе, ал жерде бир өнүгүү болсун десе, жакшылык, бузукулук болбосун десе, ал коомдун жаштарына байланыштуу болот. Эгер бир коомдо өнүгүү боло турган болсо, ошол коомдун жаштары ийгиликтүү боло турган болсо, ал коомдо, ал элде не болот? Ийгилик болот. Эми ушул нерсенин бардыгы балдардын тарбиясына байланыштуу болот. Үйдө эне, аял балдардын мугалими, балдардын тарбиячысы, балдарды жакшы мүнөздүү кылып, имандуу кылып тарбиялай турган бул эне. Эненин исламдагы, дегеле аял затынын исламдагы орду чоң экендигин көп жолу укканбыз.
Beyişti enelerin tamanın astında dedik. Eneler bul medrese, eğer uşol medrese tazalangan bolsa, tuğra ketken bolsa, koğum tazalanat. Eğer uşol ene bozulgan bolsa, koğum bozulat dep köp joluktuk. Бирок жашообузда ошого канчалык даражада аракет кылып атабыз. Ооба, аялдар балдардын тарбиячысы, аялдар дейбиз. Бирок азыркы мезгилде эмнегедир аялдар өзүнүн миссиясын унутуп бара жаткандай. Эгерде бир коомдо өнүгүү болуусун кааласа, сөзсүз түрдө анын жаштарын биз тарбиялашыбыз керек, жаштарды илим беришибиз керек. Өткөнкү бир сабагымда айтканмын. Эгерде аял илимсиз боло турган болсо, ал үйдөн чыккан бала да илимсиз болот. Ал үйдөн чыккан бала эч качан чечкүндүү бала болбойт. Себеби бала чоңоюп атканда ошого акыл насаатын бере турган, жолун түздөй турган, толукталып чоңоюшуна эненин орду өтө чоң. Эгерде эне билимсиз боло турган болсо, эне шарият илиминен алыс боло турган болсо, эне Кудайды тааныбаган болсо, ал үйдөн бала дагы ыймансыз болуп тарбияланат. Коомдун оңолушу эненин колунда экендигин, жаштардын колунда эмес, эненин колунда экендигин биз баса белгилеп айтабыз. Эмнеге? Эгерде эне жакшы боло турган болсо, коом жакшы болот. Эгер эне жакшы болбой турган болсо, коом да жакшы болбойт. Үй бүлө бир кичинекей мамлекет. Ушул мамлекетте кандай адам тарбияланса, ошо менен кичинекей мамлекет чогулуп келип, элибизге, жерибиздеги болгон окуялардын бардыгына таасирин тийгизе алат. Билесиңер, ислам тарыхында Андалус деген чоң шаар болгон. Мусулмандардын борбору азыркы мезгилдеги Испания, Куртуба. Эң исламдын борбору болуп турган мезгилде мусулмандар ушунчалык күчкө ээ болгон мезгилде капырлар ойлонгон экен, кантип биз мусулмандардын колунан кайра ушул Испанияны кайра өзүбүздүн колубузга алабыз мусулмандардын колунан деп атайын бир жанагындай жасус деп коет, чалгынчыны жиберген экен. Чалгынчыны жибергенде барып караганда адамдардын бардыгы илим менен, энелер хижапта, мечиттеги багымдаттагы жамаат жумадагыдай көп болуп, шунчалык өнүккөн мамлекетти көрүп, аныл жанагы чалгынчы келип айткан экен: силер бул коомду буза албайсыңар. Ошол чалгынчы өтүп бара жатканда бир баланын ыйлап турганын көргөн экен. Эмне ыйлап атасың деп сураганда, ал бала айткан экен: бизде ушундай аскер, кичинекей жана аскер медресесинде окуган бала экен. Бизге ушундай тапшырма берилген, бир ок менен биз 2 чымчыкты атышыбыз керек. Ушунчал деңгээлде талаптар бар. Мен атканымда бир гана чымчыкты атканга мүмкүнчүлүк болот. 2 чымчыкты ата албай атам. Эгер мындай болсо мен биринчи тепкичтеги аскерди окуудан экинчи тепкичке өтпөй калышым мүмкүн деп ыйлап аткан жаш баланы көргөн экен. Ошону көргөн чалгынчы барып анан өзүнүн коомуна айткан экен: эгер бул коом ушундай тарбияланып, ушундай боло турган болсо, бул коомду силер жеңе албайсыңар деп. Ошол балдар, ошол жердеги энелер балдарды ошондой кылып тарбиялаган экен. Жанагы коом айткан экен: туура, эне коомду оңдой тургандагы, буза тургандагы дедик. Аял заты ушундай. Эркектин алдануусу эң биринчи аял менен болот. Эгерде аял менен аялды душмандар курал кыла турган болсо, бүтүндөй мамлекеттер жок болгон мезгилдер болгон. Бүтүндөй бир үй бүлө бузулган мезгилдер болгон. Анан жанагы чалгынчы айткан экен: эгерде бул коомду бузам десеңер, бул коомго аялдарды киргизгиле деп. Аялдарды кантип киргизебиз дегенде, аялдарды сулуу аялдарды ушул мамлекетке киргизесиңер, жанагы бир күңдөй болуп кирет, андан кийин ошентип отуруп ошол жердеги бийликке жетет, анан ошо менен
биз ушул мусулмандарды жеңишибиз мүмкүн. Ошондо аялдарды киргизип, анан ошол мезгилде адамдардын баардыгы аялдарга алданып, мурдагы тарбиялаган, бала тарбиялаган аялдар жок, үй бүлө бузулган. Анан бир мезгилде ошол чалгынчы кайра барганда баягы мечиттеги жамаат жок. Аялдардын жарымы жылаңач, жарымы кийимчен болуп калган. Жолдо бир чоң бала ыйлап отурат экен. Анан ошол баладан келип сураган экен, эмне себептен ыйлап атасың десе, мен сүйгөн кызды агам алып алды, ошон үчүн ыйлап атам деген экен. Анан барып коомго айткан экен, бул мусулмандар даяр болуптур. Эми бастырып кирсеңер силер утасыңар деп. Ошондон ошол согуш башталынып, азыркы Испания мурдагы мусулмандардын борбор болгон Андалус мусулмандардын колунан кеткен экен. Ошондо дагы бир араб акыны бир сонун ырда айтат да. Бирден Андалустун шаарын капырлар басып алып, өлтүрүп, басып келетканда, үстү жактагы башка башчылар же башка шаарлар жардамга барган эмес дейт. Себеби ал коомдо ийгилик кеткен, тарбия кеткен, үмүт жок, максат жок. Ошентип Андалус мусулмандардын колунан кеткен. Бир мамлекеттин жок болуусу дагы энелердин колунда, бир мамлекеттин өнүгүүсү да энелердин колунда. Энелер ошол балдарын жакшы тарбияласа, ошол коомдо өнүгүү болот, жана алдыга жылуу болот. Аллах табарака ва таала Кахф сүрөсүнүн 46 аятында Ал-малу вал-бануна зинатул хаятид дуния. Акча, дүнүйө, мал жана балдар бул жашоонун зинаты, бул жашоонун сулуулугу дейт. Бирок Аллах Таала башка бир аятта иннама а'малукум ва ауладукум фитна dedi. Силердин малыңар, акчаңар жана балдарыңар силер үчүн фитна жана бузукулук болот dedi. Биринчи аятта ал-малу вал-банун. Акча. Буну менен сулуулук, күч акча менен болот. Качан акчаны биз туура иштете ала турган болсок, акча биздин негизги максатыбызга кызмат кыла турган болсо, акчаны жөндөн-жөн сарптабастан. Акчаны ылайыктуу иштете турган болсо, биз үчүн жашоонун рахаты болот экен. Азыр билесиңерби, бизде аялдардан, эркектерден шундай акчасы барлар чыкты, исламдын өнүгүүчү үчүн акчаларын саптап атат кадимгидей. Мен Кореядан бир кызды билемин, 2 баланы Иорданияда окутуп атат. Акчасын салып, кыз. Акыретке болгон менин жашоом, акыретке болгон менин кызматым ушул болсун деп. Эгерде акчаны туура пайдалана ала турган болсок, анда акча биздин жашообуздун зинаты, биздин жашообуздун сулуулугу болуп кетет. Эгерде андай болбой турган болсо, акча бизди буза турган нерсе болот. Азыр канча аялдар бар билесиңерби? Акчанын себебинен бузулган. Үй бүлөдө бузукулук акчанын себебинен келген. Аял айтат, мен акча таптым, мен өзүм акчамды өзүм билем дейт. Бирөө бир мындай динден алынса эле бирөө айтат. Силер дейт аялдарды иштегенге, аялдардын өзүнүн акчасы болууга, аялдардын илим алуусуна көп чакырык жасайсыңар. Бирок мурда мындай нерсе жок эле. Биздин ата бабаларыбыз аялдарды ушу төмөн кармаш керек. Аялдарга эч качан акча бербеш керек. Аялдар эркекке жалдырап, эркектин колун карап жашаш керек. Себеби андай болбосо, аялдар дайым баш көтөрөт. Аялдар дайыма эркекке каршы саясат жүргүзөт. Силер молдолор коомду бузуп атасыңар дейт. Себеби аялдарды илимге чакырып атасыңар, аялдарды өздөрү иштеп, өздөрүнүн акчасы болуусуна чакырып атасыңар. Анан келип туруп, акчасы бар аял күйөөсүнө баш ийбей карат экен дейт. Акча тапкан аял, эгер сен муну эмне себептен муну кылдың десе, бул менин өзүм акчамда дейт экен.
Sen акчаңды үнөмдөп иштетпейсиңби десе, мен өзүм тагып атпайм, сенин кандай ишиң бар дейт. Мен сенден сурабай атамбы? Болду дейт. Эгерде илимдүү болуп баштаса, күйөөсү бир аз илими төмөн боло турган болсо, сен эмнени түшүнөт элең дейт. Мен айтканым кыла бербейсиңби дейт. Эгерде илим менен акча аялдарга туура жолду көргөзүп бере албай турган болсо, анда ал акча менен ал илимдин кереги жок. Мен азыртан айтам. Демек, илим аласыңарбы, акча табасыңарбы, ошону Кудай жолунда иштеткенди, туура иштеткенди үйрөтүшүбүз керек. Ошондо гана мал, акча зинатул хаятуд дүния. Бул жашоодогу көркөм жашоону кооздой турган нерсе болот. Андай болбосо, акча биздин душманыбыз болот. Билесиңерби, акча үчүн адамдар өлүп атат. Акча үчүн бирин-бири өлтүрүп атат. Бирок биз айтып атабыз да, мусулман аялдар, булардын тарбиясы башка, сен башкаларга салыштырба. Булар акча табабы, илим алабы, исламдын тарбиясы менен жашайт. Исламдын тарбиясы кандай? Күйөөгө баш ийүү, акчасы болсо кыйынчылык мезгилинде күйөөсүнө жардам берүү, ошол акчасын сарамжалдуу иштетүү, ошол акчасын илим жолуна иштетүү, жакшы жакка иштетүү. Биз айтабыз, иншалла, ал адамдардын айткан сөзүнө, ал адамдардын айткан дооматтарына силер жол бербейсиңер. Ооба, акча тапкыла, бирок акчаңарды үнөмдөп, бул жашоонун зинаты, бир кооздугу кылгыла. Вал банун, жана балдар дагы бул жашоонун кооздугу зинаты дейт. Бала качан бул дүйнөнүн кооздугу зинаты болот? Ал жакшы тарбия көргөн болсо, эли жерине кызмат кылган болсо, исламына кызмат кылган болсо. Эгерде ал бала жашоонун балеси болот, эгерде ал тарбиясы жок болсо, ислам тааныбаса, Кудайын тааныбаса, ата энесин урмат кылбаса, үй бүлөсүн урмат кылбаса, аялын урмат кылбаса, эч качан ал жашоонун рахаты, зинаты болбойт. Вал банун дегенде биздин тафсир аалымдары эркек балдарды банун деп айтыптыр. Аулат десе, анда кыз бала бири-бирине кирип кетиши мүмкүн. Вал банун дегенде бул жерде эркектер максат кылган дейт. Себеби жашоодо эркектердин ролу көбүрөөк. Аялды баккан эркектер, акча тапкан эркектер, аялды тарбиялаган да эркектер. Ошон үчүн ошол банун жаштар, уулдарды силер жакшы тарбиялай турган болсо, ошол жерден жакшы эркек тарбияланып чыгат. Эмне себептен азыр мезгилде аялын урган балдар чыгып атат. Эркектер чыгып атат. Аялын кордогон эркектер чыгып атат. Аялы менен ажырашып кетип, өзү аял алып алгандагы мурдагы аялына талак бербестен кыйнап аткан эркектер чыгып атат. Алар кандай тарбия көргөн? Ошо кылып аткан амалдары, кылып аткан иштери сиздердин эккен дарагыңардын мөмөсү. Ойлогула, мен балам ушинтип жөн эле өзүнүн аялын уруп атат. Жок. Аялдын урматын, аялдын кадырын жаш мезгилинде, сөөгү каты элек мезгилинде силер анын мээсине сиңирген болсоңор, ал бала эч качан аялын урбаш керек. Тарбия көргөн эмес, тарбияны көчөдөн алган, тарбияны рекеттерден алган, тарбияны ютубтан алган балдар гана эртең аялын сабайт. Демек, силердин колуңарда коомду оңдош. Вал банун, балдар бизге зинат, бул жашоодогу бир көзүбүздү кубанда турган нерсе болуусу аялдардын колунда. Билесиңерби, бала эмес, бале болду дейт. Эмесе, балдар биздин кубанычыбыз, айттык жана, жашоонун максаты, бактылуулук, көздүн кубанычы, үйгө ырыскы келүүнүн максаты балдар деп аткан. Кийинки кээ бир үй бүлөлөр бар, балдары алардын үйүнө кордук алып келген. Балдар алардын үйүнө карыз, сот, милицияга түшкөн. Эгерде сиз балдарыңызды азыртан тарбия албасаңыз, сиз балаңызды башка бирөөлөр тарбиялайт. Кимдер тарбиялайт? YouTube тарбиялайт. Сизди көчөнү тарбиялайт, сиздин балдарыңызды. Эгерде
көчө балдарыбызды тарбиялай турган болсо, ал жерден сиз мени урматтаган, мени карлар үйүнө алып барбаган, мени урбаган, мени сыйлаган, мени ажыга алып барат деген, мени умрага алып барат деген баланы күтпөңүз. Сиз кандай дарак эксеңиз, кандай мөмө эксеңиз, сиз ошону дарак ошонун мөмөсүн көрөсүз. Эч качан сиз бир жерге чалканды эгип алып, ал жерден жүзүмдү же болбосо клубниканы, апельсинди күтпөңүз. Сиз эккен жерден эккен нерсе. Чалкан эктиңиз ба сиз чага турган нерсе болот. Эгерде сиз айырга жүзүм эксеңиз, ал жерден жүзүмдү аласыз. Ал-малу вал-банун зинатул хаятид дуния. Акча, бала жашоонун зинаты болуусу силердин колуңарда. Иннама амвалакум ва ауладакум фитна. Силер үчүн жамандык, фитна, бузукулук боло турган акча менен балдар деген өзүнөн өзү болбойт, шуну бир билгиле. Эч качан акча бир мезгилде туруп эле силердин жашооңордун кубанычы, силердин муктаждыгыңарды бүтүргөн, силердин акыретиңерге жол ачып бере турган акча туруп эле силердин душманың болуп иштеп калбайт. Ан биздин колубуздагы, биздин тарбиябыздагы нерсе. Балдар дагы мына ушундай. Кандай эле силердин кубанычыңар, силердин баккан, силердин көзүңөрдү караган сонун болгон бала силер үчүн азап, фитне болуп калат. Ал силердин колуңарда. Себеби эне ошонун бардыгына жооптуу. Ошон үчүн эч качан эне бала тарбиялоодо кош көңүлдүк кылбашы керек. Эч качан. Эгерде эне кош көңүлдүк кыла турган болсо, анда эркектердин көчөдө иштеп акча тапканы, үй салганы бекер. Билесиңерби? Эркек сыртта жүрөт, акча табам дейт, мен балдарымды аялым тарбиялап атат дейт. Тарбиялап, сен чоңо үй саласың, ушул үйүңдү өрттөй турган бала сенин үйүңөн чыгат. Сени карлар үйүнө алып бара турган бала ошо сенин үйүңдөн чыгат. Эч качан аялдын, мусулман аялдын акылынан чыкпаш керек. Мендеги жоопкерчилик тарбиятыл аулад, балдарды тарбиялоо, ва таквину шахсиятухум. Алардын кандай болуп кабылданып, калыптанып чоңоюшуна энелердин ролу өтө чоң. Акбару мин мас'улияту аб. Энелердин жоопкерчилиги аталардыкынан жогору болот. Себеби эркек сыртта болуп калып атат. Дайыма вактысын балдар менен бөлгөн эне, жанында болгон эне, балдардын ар бир заманда өсүп келүүсүн көзөмөлдөп келген эне. Ыйлак жаш мезгилинде кандай тарбиялаган, андан кийин жөрмөлөп баскандагы абалы, андан кийин бир тили чыгып тамтаңда баскан мезгили, анан бир жумшасаң бир нерсе алып келгенге жарай турган мезгили, андан кийин жанагы переходный возрастка жеткен мезгилдеги бала, андан кийин аял алгандагы бала, андан кийин үй бүлөлүү болгондогу бала, анан сизди багып аткан бала. Ар бир баланын этабы эненин көз астынан, кол астынан өтөт. Эч качан бир мезгилде бала муну эне муну мезгилди карап туруп, калган атага өтпөйт. Мен болду мына төрөдүм, чоңойттум, жөрмөлөп калды, эми балаң сен багып ал делинбейт. Ушул эне ушул тарбиялап өсө берет, барып кайсыл мезгилге жеткен болсо, бардык этаптагы абалын эне билет, ата билбейт. Ошон үчүн билесиңер, балдар көп сырын энелерге айтат, аталарга айтпайт. Себеби эмне? Балдардын эң жанында болгон энеде. Эненин ролу чоң экендигин эч унутпашыбыз керек. Ошон үчүн Аллах Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде эмне дейт? Муру ауладакум бис-сала ва хум абна 7 синин. Силер балдарыңарды намазга буйругула. Алар 7 жашка келди, 7 жашка чейин жаш бала, макул ойносун, күлсүн. Бирок 7 жашка келди, балдарыңарды эмнеге буйрук баштагыла? Намазга буйруп баштагыла. Себеби биз айтабыз, намаз жамандыктан, фахшалыктан, бузукулуктан сактай турган. Эгер жаш мезгилинен балдарды намазга тарбиялап баштай турган болсок, чоңойгондо мен балам намаз окубайт го, эмне намаз окуй? Намаз окубайсыңбы? Жок.
Ал 7 жаштан башташ керек болчу намаз окуганга үйрөткөндү. Анан чоң 18 чыгып калды, намаз окубайсыңбы? Жок. Чоңойгондо бала өзү окуй турган мезгилде кылып тарбиялаш керек. Ошон үчүн муру ауладакум бис-сала, намазга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарбиячы да. Тарбиячы. Аллах Таала аны тарбиячы кылып бул дүйнөгө жөнөткөн да. Рахмат, анан экинчи тарбиячы кылып жөнөткөн пайгамбар балдардын кандай тарбияланышын билет да. Чоңойгондо балдар укпай калышын билип туруп, 7 жаштан намазга буйруп баштагыла. Вадрибухум алейха ва хум абна ашар. Онго барганда кулак укпай атса, бир аз кулагын чөйүп, кичине чыбык менен тарбиялап кой дейт. Бизде азыр Европанын бир түшүнүгү келип атат да, балдарга ата-эне тийишпеш керек, балдарга ата акысы жок, 18 жашка чейин сен эптеп жашап тур да, балдарга ушундай тарбия. 18 атаң укканга акың жок. 18 жаштан кийин сен арыз жазып атаңды сотко берсең болот деп тарбиялап атат. Батыш. Алардын максаты акырет боюнча аларда ой жок. Аларда жашоо, жейт, ичет, өзүнүн кумарын кандырат. Болду, менин келечегим, менин аркамдан зурият кылсын. Мен эртең барып Аллахтын астында жооп берем деген аларда максат жок. Алардын максаты эптеп кайсы мамлекеттерди басып алсак, кантип кайсы мамлекетти бизге кул кылсак, ал мамлекетте бузуунун жолдору кандай? Мына ушул жол менен. Балдарыңарды 18-ге чейин эптеп чыдап койгула деп мектепте. 18-ден силер баш ийбейсиңер. А биздин дин жок, 7 жаштан тарбиялап намазга уруп, ондо бир аз тарбиялап уруп тарбияга чакырыш керек. Эгерде бала акыл, бала 18-ге чыкса да акылы жетишпейт. Балага тарбия керек. 18 эмес, 40-ка чыгып калганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрди тарбиялады. О 40-ка чыгып калганда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарбиячы болуп бул дүйнөгө келип пайгамбарлыгын баштаганда сахабалардын көбү чоң болгон, чоң жаштагылар. Ошолорду тарбиялаган, мындай кылгыла, тамакты жегенде оң колуң менен жегиле, сол колуңар менен жебегиле, мешитке оң путуң менен киргиле, сол путуң менен чыккыла, даратканага сол путуң менен киргиле. Кичинекей сахабалар эмес, ошо пайгамбарыбыз өзүнүн коом, өзүнүн тегерегинде адамдар үчүн тарбиялаган. Демек, ошол мезгилде дагы пайгамбарыбыз сахабаларды сахаба кылып тарбиялап ийген экен да. Анан кийин ошол тарбияны билген пайгамбар, жок силер чоңойгондо мендей болуп тарбиялай албайсыңар, силер 7 жаштан баштагыла. 10 жаштан баштагыла. Намазыңарды адамдарды намазга буйруп дейт. Башка пайгамбар башка хадисинде куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи. Имаму раин мас'улун عن رعيته ورجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كلكم راع. Силер бардыңар кандай бир деңгээлде бирөөлөргө башчысыңар, бирөөлөрдүн тарбиясын, укугун сактай турган нерсе адамсыңар. Ва куллукум мас'улун, жана бардыңар жооптуусуңар өзүңөрдүн астындагы тарбияланып силерге башчы болуп аткан нерселерге. Пайгамбар зандан кийин бөлүп айтат. Ал имаму раин ва мас'улун ан раиятихи. Падыша, башчы, падыша жоопкерчиликтүү өзүнүн астындагы элге, жерге. Бул эң чоң жоопкерчилик. Ал имам дегенде бизде мамлекет башкаргандар айтат. Мамлекеттин астында миллиондогон адамдар жоопкерчилигинде турат. Эгерде имам өзү туура жолдо боло турган болсо, анан анын коому туура болот. Жана коомунда ар бир кылган ишине имам жооп берет. Себеби ал жоопкер. Азыр мен жолдо келатып, Советскийди башка жердеги жолдордун оңолгонун көрүп, Кудайга шүгүр айттым. Бизге дагы мына ушундай жакшы падыша келди. Кудайга шүгүр. Жолду өнүгүү жөн эле космический тездик менен кетип атат. Жолдорду мындай масштабтуу түрдө тездик менен оңолуусу мен көргөн эмесмин мурда. Демек ал жоопкерчиликти билип атат. Менин коомумдун астына мен жолун түзөп беришим керек.
Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху халифа болуп турганда айткан экен. Бир качыр Куфада же бир Иракта чалынып кеткен болсо кыяматта мен ошого жооп берем деген экен. Мен ошол качырдын жолун оңдобогондугу үчүн деп. Биздин имамдар, биздин башчылар адамдардын жолун оңдоп атат, кубаныш керек да. Демек, ал өзүнүн жоопкерчилигин билип атат. Эртең кыяматка барганда мен ушул элимен жооп берем деп. Кече президенттин кайрылуусу болду. Көргөн болсоңуз керек. Мүрзөлөрдөгү курулуп аткан асабнияктарды токтото элем. Шариатта деле мына ушундай нерсе. Себеби мен жооптумун силерге. Силерди мен тарбиялашым керек. Өзүңөргө койсок мынтип этаждап кабырларды сала берет экенсиңер, ал кабырлардын эч бир пайдасы жок, кылымдарга турат. Ал жер азыр бир карыш жерге жетпей атат адамдар. Билесиңерби? 4 сотук жерге жетип аткан адамдар бар. 50 квадрат жетпей аткан адамдар бар. А биздин мүрзөлөр, кабырлар гектарлап турат. Эгер ошол гектарга кабыр болду, өзүнүн бир иштөө ишин токтотсо, аны кайра иштетүүгө шарият уруксат берет. Ал жерлерге бийик үйлөр салына турганбыз, канча деген адамдар ошол жерге үйлүү болот. Демек, мамлекет башчы өзүнүн астындагыларга көңүл буруп атат, ойлонуп атат, себеби эртең жооп берет. Эркек киши өзүнүн аялы үй бүлөсү жөнүндө жооптуу дейт. Себеби үйүн аялын тарбиялаш керек, илим бериш керек, тамагын камсыздаш керек, үйүн бериш керек, уруш керек эмес. Аялын иштетип коюп өз үйүндө жатыш керек эмес. Эркек жооптуу деп атат. Аял үйдө баланы тарбиялаш керек. Ага эркек шарт түзүп бериш керек. Раин фи ахлихи, ахлихи дегенде аялы, бала чакасы, үй бүлөсү жөнүндө жооптуу. Бирок кайсы нерседе жооптуу? Баланын тарбиясында бир аз чоңойгондон кийин калган эне жооптуу. Эркек бул жерде эмне? Акча таап келгенге, үй салганга, кийимин даярдап бергенге, анан бир аз чоңоюп калганда аталык тарбияны берүүгө. Бирок жаш мезгилден калыптандырып бир мезгилге атага жеткизип берүү баланын тарбиясын, эненин колундагы нерсе. Эне тарбиялабаса, эне үйдө телефон чукуп отура берсе, сериал көрсө, ушакташса, бала чоңоюп, анан эми бала сен атаңа бар, атаң тарбияласын деп эч тарбия көрбөгөн, али намазды үйрөнбөгөн, жада калса Куран окууну үйрөнбөгөн баланы ата тарбия албайт. Ата урушу мүмкүн, ата сөгөт, анан ата эмне бар дедим, билгениңди кыл дейт. Себеби чоңоюп калгандан кийин ага тарбияны берүү кыйын болот. Бирок эч качан ата дагы, эне дагы өзүнөн жоопкерчиликти таштабаш керек. Балдарды эч качан кароосуз калтырбаш керек. Өткөндө сабактарыбызда айтканбыз. Россияга кетип атасыңбы, Америкага кетип атасың, балдарың аялыңдан алып кет. Алып кетпейсиң, ушул жерде бир нерсе кылып жаныңды бак. Качан ата, эне балдардан айрылдыбы, анда анын тарбиясы эч качан жакшы болбойт. Ал коомдогу жаштар эртең ата энелерин урматтаган, мамлекетти өзгөртө турган жаштар болуп чоңоюшу кыйын нерсе. Ошон үчүн Аллах табарака ва таала Кур'анда Тахрим сүрөсүнүн 6-аятында Я эйюхаллазина аману qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ey iman keltirgenler. Bardığını aytat. Erkek ayaldım bardığını aytat. Ya eyyuhallazina amanu. Ey iman keltirgenler. Bilesingler Kur'anda, hadiste ayallarga bolgon buyruk az. Жалпысынан erkeklerge buyruk berilet, ayallar ошонун ичине кирип кетет. Себеби бир айтышы мүмкүн да, бир жерде эркектер өзүнчө кайрылуу болуш керек, аялдарга. Жок, аялдарга да кайрылуулар бар. Бирок көбүнчө жалпы айтылат эркектерге каратылып. Ошолордун арасына аялдар да кирип кетет. Я эйюхаллазина аману, эй иман келтиргендер dedi. Иман келтирбеген, Кудайын тааныбаган адамдарга кайрылуу эмес, бул мусулмандарга кайрылуу. Я эйюхаллазина аману qu anfusakum wa ahlikum nara. Sizler özüңөрдү
жаныңарды жакшылыкка чагып өзү сактап калгыла. Жана үй бүлөңөрдү эмнеден? Тозоктон сактап калгыла. Ошого эскерткиле, тарбия бергиле. Силерге болгон кайрулуу ахликум, ахлдин үй бүлөнүн ичинде балдар да кирип кетет. Балдардын тарбиясы да кирип кетет. Балдардын тарбиясы жок болсо тозокко бара турган балдар тарбияланат. Демек тозоктон момун болсоң, имандуу болсоң, балдарыңды тарбиялап, өзүңдү биринчи, анан балдарыңды, үй бүлөңдү сактап кал. Эмне себептен? Өзүңдү деп атат. Аллах Таала биринчи өзүңөрдү дейт. Биринчи өзүбүз тозоктон кутулуп, өзүбүз тарбиялуу болбосок, ал башка бирөөгө тарбия бере албайбыз. Ата тамеки чегип атып, балам сен тамеки чекпе десең, ал тарбия эмес. Ата өзү кечке телефондо отуруп, балам сен китеп оку десең, ал тарбия эмес. Ата кечке кыйкырынып, сөгүнүп, жаман сөздөрдү айтып, аялы менен урушуп, балдарым силер жакшы болгула деген, ал тарбия эмес. Биринчи өзүбүздү оңдошубуз керек. Өзүбүз тирүү тарбиячы болушубуз керек. Биздин тамак жегенибиз, кийингенибиз, басканыбыз, турганыбыз жана сүйлөгөнүбүз тарбия болсо, балдар айткан тарбияңан көрө сени көргөн тарбиядан көбүрөөк тарбия алат. Билесиңер, мисалы, мен жаш мезгилимде тамеки, арак ичкен эмесмин. Бирок ислам тарбиясын көргөн эмесмин. Бизде баягы союздун мезгилинде эле үй бүлө. Бирок арак ичкендерди көрүп, үй бүлөсү бузулгандарды көрүп, демек арак ичсең ушундай болот экенсиң деп мен жашыман эле арак ичкен эмесмин. Ислам тарбиясы эмес. Мен айтайын дегеним, сөзсүз эле тарбия эмес, баягы адамдарды көрүп да адам тарбияланат да. Сөз менен эмес. Адамдарды көрүп тарбияланат. Демек, биз өзүбүз тирүү мисал болуп бере ала турган болсок, биздин оозубуз менен айткан тарбиябыздан кылган тарбия, өзүбүздүн амалыбыз менен көргөзгөн тарбиябыз жоңураак болот. Биринчи өзүбүз тарбиялайлы. Ва ахликум, андан кийин силердин үй бүлөңөрдү, бала чакаңарды, аялдарыңарды, үйөңөрдү тарбияла. Тозоктон себеби ал, тозоктун отуну адамдар менен таштан болот. Силер балдарыңарды ошол тозоктун отуну кылып албагыла. Жана өзүбүз да ошо отун болуп калбаш үчүн өзүбүздү жана балдарыбызды туура тарбиялайлы. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах таала разы болсун.